Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардын топтому 4-дүйнөлүк көчмөндөр оюну. 4-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Түркиянын Изник шаарында өтүп жатат. Расмий ачылышы 29-сентябрда өттү. Ага президент Садыр Жапаров жана 1-айым Айгүл Жапарова катышты. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар министрлигинин маалыматына ылайык, көчмөндөр оюндарына Кыргызстандан 148 спортчу, 30га жакын маданий ишмерлер катышары айтылган. 4-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2-октябрга чейин уланат. Канайымдын Айгүл түшүрүлгөн көйнөгү талкууда. Түркияга президентти коштоп барган Айгүл Жапарованын Айгүл түшүрүлгөн көйнөгү эл арасында. Баткен окуясынан кийин Баткен элинен кабар албаган 1-айым кан жутуп кайгырып отурган элди тоготпогону деп сынга кабылды. 4-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында өтүүчү иш-чаралар боюнча коомчулукта катуу талкуу жаралып, көпчүлүк нааразы болгону белгилүү. Манасчы Рыспай Исаковдун Гиннес рекорддор китебине эң узак убакыт манас айтуусу болду. Көчмөндөр оюндарына биздин көк бөрүүчүлөр аты жок барышты. 4-көчмөндөр оюндарына биздин көк бөрүүчүлөр көк бөрүү оюнуна өздөрүнүн аттары менен эмес, арендага алынган аттар менен чыгары белгилүү болуп, коомчулукта талкуу калды. Акылбек Жапаровдун кызматтан кетүүсү талап кылынууда. Жогорку кеңештин 29-жыйынында депутат Акылбек Түмөнбаев министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун жоопкерчилиги тууралуу сөз кылып, анын отставкага кетүүсү керектигин айткан. Бүгүн социалдык тармактардын активдүү колдонуучулары да Акылбек Жапаровдун кызматтан кетишин талап кылып, кээ бирлери ал кийинки жумадан кызматынан бошотууларын болжолдоп жатышат. Азырынча өкмөт башчы жана анын басмасөз кызматы мындай дооматтарга жооп берише элек. Учурда Акылбек Жапаров Баткен областында иш сапары менен жүргөнү белгилүү. Бөлтүрүк кайсы маалымат менен бөлүшүп деп камакта отурат. Президенттин эң ишенимдүү кадрларынын бири Теңиз Бөлтүрүк, анын жоопкерчилигин Акылбек Жапаров да алган. Өлкө башында отурган 2 кишинин эң ишенимдүү кишилеринин бири Теңиз Бөлтүрүк коррупцияга шектелип абакта отурат. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Акылбек Түмөнбаев кумтөрдү жетектеп жаткан Теңиз Бөлтүрүктү элге маалымат бербесин деп камап отурушат деген. Жогорку кеңеш Баткен чек-арасында тажиктердин куралдуу кол салуусунан кийин депутат Жусуп Коргонбай уулу жабык жыйында автомат көтөрүп чыгып элди таң калтыргандан кийин Жогорку кеңештин депутаттары Баткенге жөнөп бир топ сынга кабылып, социалдык тармактарда катуу талкууга калышкан. Баткенден келгенден кийин Жогорку кеңештин жыйынында Мирлан Самойкожо депутаттар Баткенге коркутулуп күч менен жиберилгенин айтып, колубуз сынса дагы өз ишибизди так аткаралы деп кесиптештерине кайрылды. Ошондой эле депутат Ажигит Султанбаев тажик тарап менен түзүлгөн келишимдер жокко чыгарылуусун талап кылган.